Саламатсыздарбы? Мен Равшан Жээнбеков. Бүгүн Кыргызстандагы партиялар жөнүндө, алардын келечеги кандай болот айткым келди. Дүйнөдө эки партиянын түрү бар. Биринчиси бул классикалык Англиядагыдай, Америка, Япониядагыдай көп жылдар бою жашаган идеологиялык партиялар. Жана экинчи түрү акыркы убактарда Италияда, Грецияда, Молдовада пайда болуп калган кыска мөөнөткө түзүлгөн, кыска максаттарды койгон саясий биримдиктер болуп эсептелет. Мен ойлойм, Кыргызстанда дагы ушул Греция, Италиядагыдай кыска мөөнөткө түзүлгөн, кыска максаттарды койгон партиялардын жашашына бүгүнкү күндө реалдуу негиз пайда болуп калды. Биз ушул жол менен кетебиз деп ойлойм. Бирок андан дагы маанилүү нерсе бар. Коом, жарандык коом, активдүү адамдар партияларга ошол кыска мөөнөткө түзүлгөн кандай талаптарды коюшу керек? Мен ойлойм, 20-жылда дагы ошондой партиялар пайда болот. Эгерде биз талаптарды туура кое турган болсок, анда биз мамлекетте, өлкөдө маанилүү саясий, экономикалык өзгөрүүлөргө алып келчү мүмкүнчүлүктөрдү алабыз. Биринчи кезекте алар маанилүү, көп тараптуу эффект бере турган мультипликативдүү чечимдер болушу керек. Бул сөзсүз түрдө жергиликтүү бийликтердин реформасы, мэрлердин, айыл өкмөттөрүнүн эл тарабынан шайланышы, соттук укуктук реформа жана мамлекеттин коомго, бизнеске кызмат көрсөтүүсүнүн сапатын кескин жакшыртуу. Мына ушундай кыска талаптарды, так талаптарды кое турган болсок, анда биз партияларды эффективдүү кылабыз жана мамлекетте саясий, экономикалык өнүгүүгө кадам таштайбыз. Рахмат.